Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Өз энесин зордуктоого чектелип 22 жаштагы жигит кырмалды. Бир жуманын ичинде бир эле айдоочу 2 жолу аргандай унааларды мас абалында кырмаган. Бишкектен уурдалган унаа Жалал-Абадта табылып шектүү кармалды. Жаңы салынган бүлүндүрүп, өзгөндөгү Кооз көпүрө талкалана баштады. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Унаны карагыла, бул не деген жол? Бүт торкалап тур да бул келген нерселер. Бишкектен уурдалган унаа Жалал-Абадта табылып шектүү кармалды. Маалыматка ылайык 24 сентябрда таңкы саат 5 чамасында Бишкектин Иманалиев көчөсүндөгү үйдүн коросунан Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаа уурдалган. Унаанын 1976 жылы туулган ээси милицияга кайрылган. Шектүү Ош Бишкек унаа жолунун 454 чакырымынан кырмалган. Учурда тергөө уланууда. Биздикилерге таң калып бүтө албадым да. Жаңы салынган бүлүндүрүп, өзгөндөгү Кооз көпүрө талкалана баштады. Өзгөн шаарында жаңы салынган көпүрө талкалана баштады. Анда көпүрөнүн жээгиндеги тосмолор сынып, кулап жаралууда. Видеонун автору жергиликтүү тургундарды талкалабоого чакырды. Не деген жол? Болду. Форманын барысы болду. Бул ушуну айдам, бул мас бардычы. Бир жуманын ичинде бир эле айдоочу 2 жолу аргандай унааларды мас абалында кырмаган. Бул киши бир жуманын ичинде 2 жолу мас абалында унаа айдап кырмалды. Милициянын маалыматында ал биринчи жолу 25 сентябрда Сокулукта Hyundai Sonata менен колго түшкөн. Бүгүн Honda Jazz машинасы менен Бишкек нарын Тору-Карт жолунан кырмалды. Видеодон айдоочу тартип сакчыларга баш ийбей, сайдагы сууга түшүп, айласын кетиргенин көрүүгө болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Өз энесин зордуктоого чектелип 22 жаштагы жигит кырмалды. Казакстандын Тараз шаарында 41 жаштагы аял өз уулун зордуктады деп милицияга арыз жазган. Жамбыл облусунун милиция департаментинин маалымдашкандай, бул факт катталып, шаардык милиция тарабынан 120 берененин 1-бөлүгү боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Оперативдүү издөө иш-чаралардын жыйынтыгында 22 жаштагы шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп билдиришкен. Булак Сокол Медиа. Бишкекте автобуста комузда ырдаган ата көпчүлүктү кубантты. Бишкекте номер 145 автобуста комуз менен ырдаган кишинин видеосу соц тармакта тарады. Видеодон жүргүнчү комузун сууруп алып, бир нече чыгарманы аткарып жатканын көрүүгө болот. Автобустагы атмосфера байкаларлык түрдө өзгөргөн. Жүргүнчүлөр жылмайып аткаруучуну колдоп отурушкан. Бул видео көпчүлүктү суктандырып, интернет колдонуучулары жагымдуу билдирүүлөрдү жазышууда. Биздикилерге таң калып бүтө албадым да. Бизге өзү эч нерсе түспөйт экен да. Бүт сындырышып турду аналарды. Скоч калган экен, буян чыгып кетти. Жаңы эле бүткөн мост да бул. Унаны карагыла, бул не деген жол? Бүт торкалап тур да бул келген нерселер. Мынаны карагыла. Мынаны карагыла. Мынаны карагыла. Урматтуу ата-энелер, бу жерге балдарыңыздар менен келгенде мына бүттүн издеп турат. Мына жерге чыгып алып, мени кармап туруп алып атышат. Мына жерден сынып кетип, кулап кетсе кетет нарака. Айнектин үстүнө чыгып алып, секир ойногондор болуп атат жаш балдар. Мына жерге түртүшүп ойногола, бүт айнектен бул жер опасный. Бүт жар бунун тегеректери мына, бүт жар мына. Будан секирдин кеттиң ылдыйга. Аман калыш мүмкүн эмес. Мына жерге барып алып сүрөткө түшүп атышат, мына жергечи. Өзгөн деген жер ушул жерден көрүнөт. Ошол жерге барып сүрөткө түшөт, жардын жанына келип алып. Кичине балдардын коопсуздугун карап койгула. Келгенден кийин туугандар мына жерде балдарды карап, кичине алга чыкпа, буну кылба, буга секирбе деп кичине үйрөтүп койсок жакшы болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды.
ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Оденги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Білесіңіз бе сіздер, 24 сентябрда таңғамал саат 5-те Бишкек шаарынан машинаны айдап чыккансыңар, да? Toyota Alfa Stroll, Valentina 'Бүт форманын барысы болду. Мына бул ушуну айдам, бул мастардычы. Qaysi o'riz? Bu yoqdan siz tushyapsizlar ruldan. Çok. Kim mana? Ortda turamiz. Kele, bu yoqqa kele. Bayka, bir kel. Bu yoqqa kelsin. Aldarda zatav? Mana turg'izsang uyda turg'iz. Uyda turg'iz, turg'iz bosamda. Chiqay, bayka. Qani büt suğuldun. Akırına. Çıkarıp koysam, çıkarıp koy. Evet, çıkayım. Koyarsan, dur bak. Büt. Telefon asıl var, telefon asıl var. Telefon asıl var, suğa girgen qanday ekan? Forman var, suğuldu, ya. Forman var, suğuldu. Ne oldu? Qarasın. Ne oldu? Otur. Yok, oturmayın. Otur dayım, Maçtan mes mi? Otur. Maçtan mes. Neyin maçtan mı? Otur sen. Oturmayın. Niye oturamam? Ver, koş. Oturun yılan, evet. Geliyoruz. Ben sevmiyorum ateş be makulun. Siz neredesiniz oğlum? Yenik вообще maçtan. Emesin bari su. Sudan qarmoq bu. Bu özüden su bu. Qattiq qizarib, bir shashib ketdi.